Бүтін Қырғызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, баарыңыздар татыктуусуздар, маселе жок. Бирок кечээ бир өкмөттүн мүчөсү келип, коллегаларды кагып, силкип, коркутуп, үркүтүп атса, дың деген бир киши чыкпады бул жерде. Ошондо мен силерге каалоо эле айтып коеюн, азыр добушту аласыңар, отурасыңар. Жогорку кеңештин бир депутатына, же өкмөттүн мүчөсү, же башка жактан бир сөз келип, регламентти бузуп, мамлекеттик жетекчинин этикасын бузуп, ким болсо ошол болсун могу жерден атырылган болсо, урматтуу төрага жана болочок орун басарлар, ордуна коюп коюш силердин милдетиңер. Мына төртөөңөрдөн тең бир сөз уккан жокпуз ошондо. Мына Кадырбековке эмне деп асылып атат, башка коллегаларга эмне деп кыйкырып атат. Ушундай нерсени, ушул практиканы жолдош төрага токтотуш керек. Могу жерде азыр айтып атасыңар, элдин элегинен өтүп келген деп. Буйрук менен отурган жигиттер келип алып элдин элегинен өткөн жигиттердин, кыздардын намысына шек келтирбеш керек. Эгер этиканы билбесе, ордуна коюп, сиз айтып коюшуңуз керек. Мен ушул каалоону айтам. Фракцияңардын азыр бир суроо берсем, жогору жактан эмне десе ошондой чечилет да деген. Ошол позицияны токтотуп, кечээ элдин алдындагы берген убадага бекем туруп, мыйзамды, конституцияны кыйшайбастан аткарабыз деген ишиңер болсо, ийгилик каалайм. Биринчиден, экинчиден, бул чоң фракция, бул кичүү фракция, силерсиз деле чечебиз деген позициядан алыс болушуңарды каалайм. Ишиңер калыс болсун, эмгегиңер адал болсун, элдин алдындагы берген убаданы биринчи кезекте алдыңарга коюшуңар керек дагы. Анан чоңдор эмне деп атат экен дегенге кетсеңер, анда өз абийирибиз өзүбүздүн колубузда болот. Рахмат.